Кудайдын чакырыгы 30-июль. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону, арттагыны унутуп, алдыга умтулам. Максатыма, Кудайдын Машаяк Ыйса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам. Алдыбызга ар кандай максаттарды коебуз. Тил үйрөнүү, тиккенди үйрөнүү, сайма сайганды үйрөнүү, машина айдаганды үйрөнүү. Алардын кээ бирлери кыска аралыкта жетиш керек болгон максаттар. Кээ бирлери болсо узак убакытты талап кылган максаттар. Ошол максаттарыбыз биз үчүн канчалык маанилүү, салмактуу болсо, ошончолук аракет кылып, тоскоолдуктарды жеңгенге да даяр болобуз. Сыртка чыгып сейилдеп келейин десем эле, жаан жаап калды дейли. Суу болбой эле үйдө отуруп турайын деп сыртка чыкпай калып калам. А эгерде үйдө нан жок болуп калса, нан алыш керек болуп жатса, жаанга карабай колума кол чатырды алып, кийинип алып чыгам. Үй бүлө менен көлгө барып калдык дейли. Сууга түшкүн келбей, үшүп чыйыргып көл жээкте басып жүрүп эле, бир маалда сууга түшүп жүргөн балам сууда чабалактап чөгүп жатканын көрсөм, чыйырыкканыма карабай, кийимиме карабай, ошол замат сууга секирем да, туурабы? Мени эмне токтотот? Аба ырайыбы, чыйырыкканымбы? Кылыш керек болгон нерсе маанилүү болсо, эч нерсе бизди токтото албайт. Жердик максаттар эле ушунчалык адамды күчтүү, эр жүрөк, тайманбас кылса, асмандык максат Ыйса аркылуу бериле турган жогорку сыйлыкка умтулуубуз канчалык болуусу керек. Арттагынын баарын унутуп, алдыда, асманда күтүп жатканга умтулалы.